Владимир Владимирович Путин, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Орусия Федерациясынын президенти. Анын жашоосу баарына кызыктуу тоюлат. Эмесе маалымат каражаттарына анчейин белгисиз болгон тараптарынан билип алсак. Президент Кызыл китепке кирген жаныбарлардын популяциясын изилдөөгө илимий экспедицияга катышкан. Өзүнүн ден соолугуна дайыма кам көрөт. Фит залдарда машыгат. Көпчүлүк биле бербесе керек. Ал самбо боюнча спорт чебери. Ошондой эле дзюдону Владимир Путин менен бирге үйрөнөбүз аттуу китептин автору. Ал гана эмес, тоо лыжаны, конькини мыкты тебип, хоккей да ойнойт. Анын демилгеси менен улуттук кечки хоккей лигасы негизделген. Катуу иш графигине карабай, Путин дайыма кызыккан нерселерге убакыт табат. Көп жылдар бою географиялык карталарда, почталык маркаларды жыйнап келет. Мындан сырткары иттерди да жакшы көрөт. 4 баккан ити бар: лабрадор Конни, каракочан Баффи жана пуделдер Тося, Радео. Пляждагы эс алуунун ордуна ал учактарды жана батискаф менен суунун түбүндө кезгенди тандайт. Анын дагы балык уулоону жакшы көрөт. Рекорду 21 килограммдык шука балыгы болгон. Сиз билбесеңиз керек, Путин унаа сүйүүчүлөрдүн катарында, болгондо да орусиялык чыгаруучулардын унааларын тандайт. Ал Лада Калина менен Чита Хабаровск трассасынан өткөн. Мындай жол менен автоунааны тесттен өткөрүп эле тим болбостон, трассанын да сапатын текшерүүдөн өткөргөн. Жыйынтыгында эки жактан да жакшы деген баа менен аяктаган. Ата мекен эмнеден башталат деген ырды көпчүлүккө тартуулаган. Классикалык музыканы жакшы көрөт. Чайковский, Моцарт, Шуберт, Лист композиторлордун чыгармаларын сүйүп угат. Улан Мамашеров, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.